аялдардын укугу боюнча башка жетекчилерге караганда ошол аялдар ошол тиги мына Бакиевдин маалында деле, эми Акаевдин маалындагы эми аялдардын укугу дегенге жеткен эмеспиз. Бардыгыбыз нам менен болгонбуз, нан табыштын аракетинде элек. Анан ал кезде эми өзүң ачка болсоң эми аялдардын укугу кое турчу дегендей эле абал болгон эми анда. Анан Бакиевдин учурунда деле ошого окшогон фактылар болуп атты. Отунбаеванын учурунда деле болуп атты. Атамбаевдин учурунда деле болуп атты. Жээнбековдун учурунда деле болуп атты. Азыр деле болуп атат. Бирок ошондо дагы ошол аялдарга байланышкан кылмыштарды иликтөөдө, деги эле аялдар тарабынан жазылган арыздарды кароодо кетип аткан кемчиликтерге реалдуу реакцияны биринчи жолу менин оюмча Ташиев кылды деп ойлойм. Бул абдан жакшы болду. Бул ошол аялдардын укугун коргоо, балдардын укугун коргоо маселесинде Ташиев бир чоң кадамды жасады. Ал кадимкидей жанагы реакцияны кылды, ишти өзүнүн контролуна алды, жанагы өзүнүн аялын өлтүрүп койгон жанагы эркек киши боюнча дароо тергөөнү өзүнүн колуна алып, текшерип, анан ошол ага чейин жанагы аял мени өлтүрүп коюшу мүмкүн деп арызданып атканын, ал боюнча бул чындап эле өтө чоң тобокелчиликте жашап атканы моюнга алынып, ал ошол коркунучта деп таанылып, ага жанагы охранный ордер деп коет. Ошол атайын сакчылардын жиберилиши керектиги жөнүндө чечим кабыл алынып, бирок эч кандай сакчылар жиберилбегендиги, ошол баягы коркунучта жашап аткан аялга эч кандай кароо, эч кандай көңүл буруу болбогондугун ал ийниктеп, изилдеп чыгып, аларга ошол милиция кызматкерлерине чараны көргөн менин оюмча биринчи жетекчи болду окшойт. Буга чейин мисалы мен жанагы асынып алган келин боюнча чыгарганмын. Былтыры жанагы аялын атып койгон буга чейин дагы бир окуя болгон мынау эмеде Каракулжада. Ошол окуя боюнча дагы чыгып аткан. Буга чейин мен чыгарбаганда эле башкалар чыгарып аткан, башка жерлерде катталып аткан окуялар боюнча деле өтө көп иштер бар. Азырга чейин мага ушу чалып аткан мисалы мына Араван жакта дагы бир окуя бар. Мен өзүм чыгарып жетишпей атам. Ошол жерлерде мисалы Аравандын милициясында дагы азыр камала турган кишилер бар мисалы. Ушу жагынан алганда азыр алар деле мынау окуядан кийин башка милиция участоктары, башка райондук, облустук милициялар деле ошол иштерин бир катар карап, кайсы жерде аялдар арызданды эле, эмне болду эле, эмнеге тергелбей жатат деп бир катар ошол баягы тергелбей, чаң басып жаткан иштерин бир катар карап койгудай болду окшойт. Бул жагынан алганда Ташиевдин артыкчылыгы чоң.